Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу аталар, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таалам окуп аткан таравих намазыбызды кабыл кылган болсун. Бизге суроо келип түшүп атат. Кайсыл учурларда дуа кылсак, ошол дуа кабыл болот деп. Негизинен дуа качан эле болсун, чын ыкыластан, толук ишеним менен, толук үмүт менен Аллах Таала дуамды кабыл кылат деген толук ишеним менен дуа кылсак кабыл боло берет. Анткени хадистерде Аллах Таала кимдир бирөөгө дуа кылуу мүмкүнчүлүгүнү бердиби, демек кабыл кылуу мүмкүнчүлүгү да, кабыл болуу мүмкүнчүлүгүн да берди дейт. Ошого урматтуу жамаат, мына ушул дуа кылууда өтө ыхлас жана толук ишеним керек. Айрыкча урматтуу жамаат, Муса пайгамбар күндөрдүн бир күнүндө мындай деди. Аллах Таалам, сен мага ушунчалык улуу, жакшы сооптор, ушунчалык чоң даражаларды бердиң. Сен менен түз сүйлөшө турган деңгээл, даражаны бердиң мага. Эми ушундай жакшылыкты менден башка кимдир бирөөгө бердиңби деди. Ушундай чоң улуу жакшылыкты менден башка кимдир бирөөгө бердиңби деп сурады. Сураганда Аллах Таала айтты: О Муса, акыр заманда Мухаммад пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү келет. Акыр заман үммөтү. Аларга мен бир ай берем, ал Рамадан айы болот, орозо айы. Ошол айда аларга орозо кармоону парыз кыламын. Алар таң жүргөндөн күн батканга чейин оозу кургап, кыйналып, раңы бозоруп, өңү бозоруп, кыйынчылыктар менен орозо кармайт. Анан орозо кармап келип, ооз ачарга аз калганда, алар дуа кылса, ошол дуаларды сөзсүз кабыл кылам деди. Сөзсүз түрдө ошол дуаларды кабыл кылам деди. О Муса, сен мен менен сүйлөшкөндө ортодо 70.000 парда бар эле. Бирок ошол орозо кармаган пендем дуа кылса, аны менен менин ортомдо бир эле парда болот деди. Ушунчалык жакын боло мага деди да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, ошол оозачар учурунда ар кайсы жактарды тиктеп, карап, телефон карап, бири-бирибиз менен коорашып отурбастан, алакан жайып Аллахка арыз муундарыбызды айтып, чын ыкластан дуа кылышыбыз керек. Дуа кылганда эмнени сураш керек? Албетте, ыйманым күчтүү болсун, ибадатка өтө туруктуу болоюн, берешен мындай эр жүрөк адам болоюн, нафси менен, шайтан менен күрөшүүдө мен жеңилбейин, шайтанга азгырылып калуучулардан болбоюн, жана башка дүйнө акыретке тиешелүү бардык нерселерди сурасак болот. Айрыкча биз өзүбүз үчүн, көзү өткөндөр үчүн, ата-энебиз үчүн дуа кылуу менен бирге келечек урпактарыбыз үчүн да дуа кылышыбыз керек. Ибрахим сүрөсүнүн 40-аятында ушундай келет. Астагфируллах, Робби жаални муқимас салати ва мин зуррияти Роббана ва тақаббал дуа. Маниси, о жараткан Аллахым, Роббим, сен мени намазга бекем болуучулардан кылгының. Жана менин зурриятымды, урпагымды дагы намазды тургузуп бекем, намазга бекем болуучулардан кылгының. О Роббим, ушул кайырлуу дуамды кабыл кылгының деди да. Эмне үчүн десе, алымдар ушундай түшүндүрмө беришет. Намаз адам баласынын жашоосунда эң маанилүү нерсе. Пайгамбарыбыз айтпадыбы, намаз менин көзүмдүн кареги. Адамдын жан дүйнөсүнүн тынчтыгы жана башка дүйнө акыреттин ачкычтарынын бардыгы намазда турат, урматтуу жамаат. Ошого биз өзүбүз үчүн жана бизден кийинки келе турган урпактарыбыз үчүн дагы дуа кылыш керек. Намазга бекем болчулардан болсун. Анткени намазга эле бекем боло берсе, ал адам үчүн дүйнө акырет эшиктери, жакшылыктары ачыла берет. Демек, намаздардан кийин дуа кылсак болот, түн бир окумда туруп дуа кылсак болот, ооз бекитер учурунда, ооз ачар учурунда дуа кылсак болот. Иши кылып дуанын бардыгы орозо айында айрыкча кабыл боло берет. Болгону бизден толук ишеним жана толук үмүт, чын ыкластан дуа кылуу керек болот. Аллах Таалам дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Аллах Таалам өзүнүн даргөйүндө дуасы кабыл болгон инсандардын катарына кошуп койсун бизди. Ушундай бир Кудайдын сүйүктүү пенделери бар.
Kaçan alakan jayıp, o Allah'ım dep şunday bir Allah'a kayırılganda daro duası kabul bolup kalat da. Mına uşunday adam boluunu Kudayım bizge nasip kılgan bolsun.